Бардығыбыз чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу, ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек. Бирок бардыгыбызды өзүңүз аяп, биз Кудайды таанып билелик деле Ыйса Машаяк биз бара турган жазага жазаланып, соттолуп, айкаш-жыгачта төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, кайрадан жазага тартылбай тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес өз ырайымынын негизинде аткарып берген улуу керемет куткарылуу иши үчүн ыраазычылык билдирүү менен бардык даңктоолорду сизге гана арнайбыз. Бир жума бою биз семинар учурунда сөз үйрөнүп, жаңыдан келген жаңы адамдар сиздин ырайымыңызды таанып билип, куткарылууга ээ болушкандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ыйса теңирден улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз мындан аркы жашообузду бир гана сиз үчүн, сиздин даңкыңыз үчүн, эркиңизди аткарып жашашыбыз үчүн дайыма бизди ыйык рухтун жетеги менен, сөз менен бекемдеңиз. Бизди куткарып алганыңыздын себеби бул дүйнөнүкүн бериш үчүн эмес, түбөлүк өмүр, асман падышачылыкта бизди күтүп турган түбөлүк даңк жана өз сыйлыгыбызды беришиңиз үчүн. Бул дүйнөдө дагы биз менен ар дайым чогуу болуп, бизге көңүл буруп, дайыма жетектеп келгендигиңиз үчүн дагы ыраазыбыз. Ушул саатта ар бирөө сиздин алдыңызга келип, сиздин сүйүүңүздү, ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта биз менен экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамга көңүл буруп, сиздин ырайымдуу колдоруңуз менен ар бир адамга керектелүүчү ырайымыңызды тартуулап, ыйык рухтун жетеги жана сөзгө толтуруп, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин сөзүңүзгө таянып, татыктуу балдарыңыз катары жашашыбызга жардам бериңиз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында ашкерелөөгө, уят карууга калбастан, бардык даңктоолорго ээ болушубузга жардам бериңиз. Биздин арабызда дагы да сиздин сүйүүңүздү таанып билелик адамдар боло турган болсо, алардын жүрөктөрүн ачып, сиздин кереметтүү, ырайымдуу сөзүңүздү кабыл алып, түбөлүк өмүр, түбөлүк үмүткө ээ болушуна жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан, кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап, руханий жашоодо жашап келе жаткан бардык биздин бир туугандарга ыйык рухтун жетеги менен чогуу болууңузду да суранабыз. Ушул саатта бизге ачыла турган сөзүңүздү ар бир жүрөктөргө ачып, түшүнө тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогулгалы. 내
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 13-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 13-бөлүм 44-аяттан баштап 50-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Матай 13-бөлүм 44-аяттан 50-аятка чейин мен окуп берейин. Асман падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош. Бир адам аны таап алып, кайра жашырып койду. Барып кубанганынан колунда болгондон баарын сатты да, ал талааны сатып алды. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып, колунда болгондон баарын сатты да, ал берметти сатып алды. Асман падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго да окшош. Тор балыкка толгондо аны жээкке тартып чыгарышат да, отуруп алып, жакшы балыктарды идиштерге салып алышат, ал эми жамандарын ыргытып жиберишет. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келип, адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алып, жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Ушуга чейин жетиштүү. Ушул жумада биз сиздер менен биргеликте күн сайын кечки маалда чогулуп, ыйык жазуу сөзүн үйрөндүк. Жаңыдан семинарга катышкан адамдар дагы өтө көп. Кудайдын ырайымын таанып куткарылган адамдардын саны дагы аз эмес деп ойлойм. Бүгүн сиздер менен биргеликтен ушул сөздөрдү окуп кеткендей эле бизге берилген куткарылуу кандай куткарылуу? Бизди куткарып алыш үчүн Кудай тарабынан аткарылган иштер кандай? Ал эми куткарылууга ээ болушубуз үчүн адам тарабынан аткарыла турган иштер кандай? Андан кийин анын жыйынтыгы эмне менен байланыш болду? Ушул аяттар аркылуу чогуу ой жүгүртөлү деп турабыз. Ыйса өтө даанышман, чындыкты баардык адамдарга бирдей жеткиликтүү оңой болуш үчүн насаат сөздөр менен айтып берген эле. Ошондуктан ыйык жазуудагы аяттарды карай турган болсок, көбүнчөсү насааттарга байланыш. Алардын ичинен Матай 13-бөлүмдү карасак, асман падышачылыгы жөнүндө айтылат, ал сыр деп айтылат. Жашырылган сыр. Биз сиздер менен 44-аяттан баштап окудук. Асман падышачылыгы мына буга окшош, тигиге окшош деп салыштырма сөздөр айтылат. Ыйса бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн, тозокко бара жаткан жандарды куткарып, асман падышачылыкка жибериш үчүн бул дүйнөгө келген эле. Ошондуктан күнөөкөрлөрдү куткарып, бейишке жибере турган ишти мына ушул нерсеге окшош деп салыштырат. Талаада жашырылган казынага окшош дейт. Талаада жашырылган казына. Илгерки убакытта кандайдыр бир баалуу буюмдар, алтын боло турган болсо, аларды өзүнүн менчиги болгондуктан туура сакташ үчүн, жоготуп албаш үчүн эч бир адам көрбөгөн жерге атайын көмүп коюшкан эле. Мурундагы бир окуяны уктук го бардыгыбыз. Өзүнүн акчасын бардыгын чеснок отургузган талаага көмүп коет экен дагы, анан кийин адамдар ошол жерди казып отуруп акчаны таап алышат. Эмне үчүн адам ошол чеснок отургузган талаага акчасын көмүп кой деп ойлойсуздар? Менимче ал адам дагы акчасын сактап, кийин колдонуш үчүн деп ойлосок болот. Илгерки убакытта азыркыдай банк деген нерсе жок эле.
аманатты тапшыра ала турган атайын бир жерлер жок болгондуктан адамдар жерге көмүшкөн эле. Ошол өзүнүн казынасын же болбосо кандайдыр бир байлыгын жерге көмүп, анан өзү бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, анда бир дагы адам кайсыл жерде ал байлыгы жашырылгандыгын билбей калмак. Анан башка бир адам күтүлбөгөн жерден ошол жерди сатып алат, же болбосо жерди казып отуруп, ошол казынаны же алтындарды таап алган. Ошондуктан Ыйса асман падышачылыгы талаада жашырылган казынага окшош. Адам аны таап алат дагы кайра жашырып коет. Барып кубанганынан колунда болгонун баарын сатат дагы ал талааны сатып алат. Менимче ушул казынаны таап алган адам өзүнө таандык талаа эмес, башка адамдын талаасын балким ижарага алгандыр, же болбосо иштетейин деп сурап алгандыр. Илгерки убакытта деле башкалардын жерин ушинтип колдонуп келишкен. Анан жаңыдан жерди иштеп баштаса, бөлтөк-сөлтөк бирдемкелер урунат дагы. Анан кызык, бул жерде эмне бар болду экен деп ачып караса, ошол казына өтө көп санда катырылган. Өзү ушунчалык таң калат дагы, анан аны кайрадан жаап көмүп коет. Анан кайрадан үйүнө кайтат дагы, колунда болгон нерсегин, байлыгын баардыгын сатат дагы ошол талааны сатып алат. Үйүн сатты, кашык вилкаларына чейин сатты, уйларына чейин сатты болуш керек, малына чейин. Ошол талааны сатып алыш үчүн. Талааны эмне максатта сатып алды? Ал жерди иштетейин деппи? Жок, ошол талаада жашырылган казынага ээ болуш үчүн. Башка адамдын талаасы болгондуктан, эгерде аны уруксаатсыз казып кете турган болсо, анда ал ууру деген адам аталмак. Ошондуктан ал казынаны өзү бардыгына ээ болуш үчүн ал талааны сатып алат. Талааны сатып алса, талаадагы болгон нерсенин бардыгы өзүнө таандык болгондуктан. Ошондуктан ал колундагы болгон нерсенин бардыгын сатат дагы талааны сатып алат. Бардык адамдар оңой түшүнө ала турган насаат сөздөрү менен Ыйса айтып берген эле. А бул сөздөрдүн мааниси кандай? 38-аятты карасаңыздар, талаа болсо дүйнө деп айтылат. Талаага себилген үрөн деп дагы айткан, талаа жөнүндө айтып келген. Ал эми талаа 38-аятта дүйнө деп айтылат. Ал эми талаада жашырылган казына деп эмнени айтсак болот? Кудай бул дүйнөнү карап турат. Дүйнө Кудайдын көз карашы боюнча күнөөгө баткан, башаламан, аралашкан дүйнө, караңгы дүйнө. Ал эми Кудай караганда ошол жашырылган казына сыяктуу, Кудайдын көз карашы боюнча казына деп ал эмнени көрөт? Күнөөсү үчүн тозокко бара жаткан адам, Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам, адамдын жаны бар. Адамдын жанын шунчалык даңктуу, баалуу катары көргөн. Анткени адамдын жаны Кудайдын бейнеси боюнча жаратылгандыктан, Кудайдын ою, Кудайдын максаты, эрки боюнча ошол эле сүйүүнүн түгөйү катары адамды жараткандыктан, өзүнүн балдары кылып, ал адамга өмүр берип, асман падышачылыкка ээрчитип, түбөлүккө жашаш үчүн адамды жараткан эле. Ошондуктан ар бир адам Кудайдын көз карашында даңктуу. Забур 48-бөлүм 21-аятта атак даңктуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга окшош. Адам даңктуу экендигин билбей өлүп кала турган болсо, ал жаныбарлардан эч нерсеси менен айырмаланбайт.
Адам баласы күнөөгө батты, күнөө кетирди, бирок ал Кудайдын бейниси боюнча жаратылгандыктан, анын ичинде руху бар болгондуктан Кудайдын көз карашында адам даңктуу бойдон кала берет. Ишая 45-бөлүмдө дагы айтылат. 5-аятта Кудай мени даңктады. Кудайдын алдында мен баалуу адаммын. Мен өзүмдү өзүм караган күндө деле андай деле даңктуу эмесмин. Башкалар мени караганда деле, ал эми Кудай мени караганда даңктуу адам катары көрөт. Эмне үчүн? Анткени Кудай өзүнүн бейниси боюнча бизди жараткандыктан, ар бир адамга Кудай өзүнүн эркин, оюн, планын негиздеп койгондуктан. Адамга бул дүйнөдө өтө эле маанилүү нерселер бар. Бирок ошол маанилүү нерселер буюмдардан дагы ата-энесине эң эле барктуу, баалуу деп бул анын балдарын айтабыз. Кудай мени даңктады деген сөздөй эле ата-энеси үчүн баласы өтө баалуу, өтө даңктуу, анткени анын мурасчысы болгондуктан, өзү төрөп алган баласы болгондуктан, адам үчүн өзүнүн уулу, кызы бул дүйнө менен салыштырууга мүмкүн эмес, алмаштыргыс дагы баалуу адам болуп саналат. Забур китеби 143-бөлүм 3-аятта Теңир, сен көңүл бургудай адам баласы ким? Адам жөнүндө ойлонгудай адам ал ким? Дүйнөнү жараткан жаратуучу Кудай. Күнөөгө толгон, күнөөгө баткан адамды курт же болбосо күбө деп атаган эле. Күнөө кетирди, күнөөгө толуп жашады, бирок ошол эле адам Кудайдын көз алдында эмне үчүн Кудай ага көңүлүн бурат? Эмне үчүн ал жөнүндө ойлойт? Ыйык жазууну карай турган болсок, Кудай адамды ушунчалык сүйөт, адам жөнүндө ойлойт. Анткени анын жанын куткарып алыш үчүн өзүнүн уулун дагы аябастан бул дүйнөгө жиберген эле. Күнөөкөрлөр үчүн анын жалгыз уулу айкаш-чыгачка кадалып өлүшү үчүн. Эмне үчүн? Анткени ал жол аркылуу өзүнүн бардык жараткан адамдарын түбөлүк бейишке алып кетиш үчүн эле. Ошондуктан адам баласы Кудайдын астында казына сыяктуудай. Ишая 43-бөлүм 4-аятты да карасак, Израиль элине айткан сөздөр: силер менин көз алдымда кымбат, баа жеткис адамдарсыңар. Анткени Израиль элин Кудай өзү тандап алгандыктан, силер мен үчүн ушунчалык кымбат, баа жеткис адамдарсыңар. Мейли алар күнөө кетирген күндө дагы Израиль элин Кудай сүйгөн, анткени ар бир окуя, ар бир иштер аркылуу карай турган болсок, Кудай аларга өзүнүн сүйүүсүн да арнап келген. Израиль элине гана эмес, бардык адамдарга, Кудайдын бейниси боюнча жаратылган адамдарга дагы ушул сөздөр айтылган. Кудай бизди даңктайт, бизге көңүл бурат. Бул күнөөгө баткан адамдардын арасынан Кудай бизди казына катары көрөт. Кудай ошол казынаны көрдү. Жанакы адам ошол талаадагы казынаны көрүп жашырып коет дагы, анан келет дагы өзүнүн бардык болгон нерсесин сатып, талааны сатып алат. Бул эмнени көрсөтөт? Кудай адамды куткарып алыш үчүн биринчи өз тарабынан ишин аткарган. Жакан 3-бөлүм 16-аятта Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, бул дүйнөнү кантип сүйдү? Ар бир адамды сүйдү. Кудайдын бейниси боюнча жаратылган адамдын жанын сүйдү. Адам Кудайдын сөзүнө баш ийбестен кулап калган адам эле. Ал эми Кудайдын сүйүүсү өзгөрүүсүз.
дүйнөдөгү болгон адамдар, мени да, сиздерди да, бардыгыбызды куткарып алыш үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулун адамдын бейнесинде күнөөкөрлөр үчүн жиберген эле. Курмандык козу катары күнөөкөрлөр жазага тартыла турган эле, соттолуш керек эле. Бирок Ыйса Машаяк айкаш-чыгачка кадалуусу менен өзүнүн төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү бардыгын тазалады. Бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. 1-Жакан 4-бөлүм 9-аятта Кудайдын сүйүүсү бизге бул аркылуу айкын болду. Уул аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Мага окшогон күнөөкөрдү Кудай биринчиден сүйүп, менин жанымды куткарып алыш үчүн өзүнүн жалгыз уулун жиберген. 1-Жакан 4-бөлүм 10-аятта биз Кудайды сүйгөн жокпуз. Ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандык катары берди. Биз күнөөбүз үчүн Кудайдын астында душман катары, кас адамдар катары жашаган элек, бирок бизди элдештириш үчүн. Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүм 8-аятта дагы биз күнөөкөр болгон кезде эле Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеп койгон. Анткени өзүнүн уулун аябастан курмандык козу катары биз үчүн берген. Ошол эле Римдиктерге 8-бөлүм 32-аятта дагы өзүнүн уулун аябастан бардыгыбыз үчүн арнаган. Анан кантип бизге уулу менен кошо бардыгын бербесин? Биз үчүн аябастан өзүнүн жалгыз уулун берген Кудай анан бардыгыбыз үчүн эмнесин аямак эле? Бул өтө таң калыштуу, керемет Кудайдын сүйүүсү. Ал Кудайдын сүйүүсүн биз сөз менен түшүндүрө да албайбыз, жеткире да албайбыз. Күнөөсүз Ыйса бул дүйнөгө келди дагы. Ышая 53-бөлүм 6-аятта айтылгандай, Кудай биздин бардык күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү. Күнөөсүз Ыйса биздин күнөөлөрдүн бардыгын өзүнүн мойнуна жүктөп алган. Ошондуктан Жакан 1-бөлүм 29-аятта дагы айтылат, дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган Кудайдын курмандык козусун кара кылат. Дүйнөнүн бардык күнөөсүн, менин күнөөмдү, сиздердин күнөөңүздөрдүн бардыгын өз мойнуна жүктөп алып, каяка кетти Ыйса? Жөн эле мойнуна жүктөп алганда, ал күнөөлөр жөн жок болуп кетпейт. Күнөөлөрдү өз мойнуна алды дагы, күнөөгө байланыш болгон бардык уят нерсе, шылдың нерсе, эң аяосуз күнөөкөр катары өлүм жазасына тартылып, айкаш-чыгачта кадалган эле. Анын улуу каны төгүлүп, күнөөкөрлөрдү куткарып ала турган улуу иш аткарылган эле. Ал Кудайдын сүйүүсү. Биз ошол Кудайдын сүйүүсүн бардыгын толук кандуу түшүнүп, аны биз сүрөттөп да бере албайбыз. Ыйык даңтоо ырында айтылат, Кудайдын сүйүүсү ушунчалык керемет. Деңизди биз боек кылып ала турган болсок дагы Кудайдын сүйүүсүн сүрөттөп берүүгө деңиздер да аздык кылат. Кудайдын сүйүүсүн биз кантип ошонун бардыгын сөз менен жеткире алабыз? Эң негизги мазмун Кудай бизди ушунчалык сүйгөндүгү. Талаада жашырылган казына. Кудайдын көз карашы боюнча адамдын жаны ошол казына сыяктуудай. Ошол себептен Кудайдын алдында ар бир адам даңктуу, баалуу. Бирок канчалык баалуу экендигин билбестен жашаган болсо, 70-80 жыл жашайт дагы качан өлөм, жөн
жашай берет дагы жөн өлүп кете берет. Адам баласы канчалык баалуу даңктуу экендигине ой жүгүртпөстөн жөн эле жашай берген адамдар дагы өтө көп. Ошол адамдардын жанын куткарып алыш үчүн улуу ишти аткарган. Өзүнүн баардык болгон нерсесин сатып жана талааны сатып алгандай эле Кудай өзүнүн жалгыз уулун аябастан биз үчүн берди. Адамдардын жаны куткарылып калышы үчүн. Андан артык курмандык же болбосо сүйүү жок болгондуктан. Башталыш 22 бөлүмдү карасаңыздар, Кудай Ыбрайымды өзүнө чакырып алат дагы Ыбрайымга ар кандай өзүнүн баталарын, убадасын берет. Анан күндөрдүн биринде аны сынайт. Ыбрайым, өзүң жакшы көргөн жалгыз уулуң Ыскакты ал дагы Мория жерине барып, аны бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чал. 100 жашка чыкканда төрөгөн Ыскак эле. Ошол жаштагы баласы, менимче ошол убакытта 14 жашка келип калган эле Ыскак, аялынан да башка байлыгынан дагы баласын ушунчалык жакшы көргөн эле. Ыбрайымдын үйүндө байлык да, малы дагы, малайлары дагы көп эле. Бирок алардан дагы артык болгон, баалы болгон Ыскак өзүңдүн жалгыз уулуңду Мория жерине бар дагы бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чал деп буйрук берет. Жөнөкөй курмандык эмес, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чал. Ыбрайым ошол учурда эмне кылды эле? Мен башкалардын бардыгын арнасам дагы баламды эч качан Кудай мен арнай албайт экем. Же болбосо аялым менен мен акылдашып келейин, же болбосо мага убакыт бер деп суранды беле? Жок, Ыбрайым ошол замат дароо ооба деп макулдугун берген. Эгерде ошол учурда Ыбрайым өзүнүн аялы менен акылдаша турган болсо, аялы эмне деп айтат эле? Эмне Кудай оюн өзгөрттүбү? Сага убадасын берди эле го, сенин урпактарыңды көбөйтем деп. Эмне Кудай адашып айтып атабы? Башкасын сурасын, жок, баламды бере албайм. Аялы эч качан макулдугун бермек эмес эле. Ыскакты алып калмак. Ыскакты алып кетем десе, мени биринчи өлтүрүп, анан кийин Ыскакты алып кет деп кыйкырмак эле. Ошондуктан аялы менен акылдашуунун да кереги жок эле. Ыбрайым дароо ооба, бардык нерсени берген да Кудай, ошондуктан мен дароо ооба деп жооп берем. Анан ошол замат Ыскакты алып Мория жерине жөнөйт. Колуна кылычын алат, отунун алат, Ыскакты ээрчитип жөнөйт. Кудайдын жалгыз уулу Ыйса Машаях дагы өзүнүн жанын берип бардык адамдарды куткарып ала турган нерсе алдын ала көрсөтүлгөн эле. Ыскакты катуу байлап, Ыскак бул учурда башка курмандык эмес, сени курмандыкка чалайын деп турамын. Ыскак дагы толугу менен атасына тил алчак болгон эле, ооба атат. Курмандык чалынуучу жайды куруп, отундарды коюп, өз уулу Ыскакты ошол жерге байлап, анан үстүнө жаткырат. Ошол учурда Кудай шашылыш түрдө Ыбрайым, Ыбрайым деп чакырат. 1 секунд кечип кала турган болсо, ал муздап жибермек эле. Ошондуктан шашып 2 жолу Ыбрайым, Ыбрайым. Балаңа кол көтөрбө, анткени мен сенин Кудайдан коркооруңду билдим. Мен үчүн жада калса, уулуңду да аябаганыңды билдим. Жөн эле жүрөгүн сынабастан, чынында иш жүзүндө кандайча Ыбрайым тил алчак боло тургандыгын текшерген. Ыбрайым бардыгын Кудайдын сөзү боюнча аткаргандыктан, Кудай жетиштүү деп өзү токтотот.
Ошондуктан Кудай Ыбрайымга убадасын бергендей эле ишенимдин атасы кылат Ыбрайымды, көптөгөн убадаларын иш жүзүндө аткарып берет. Кудай бизге дагы өзү тартуулай турган ырайымдарын берет. Ошол ырайым жөнүндө ойлонуп көрө турган болсок, биз да бул дүйнөдөн дагы Кудайды сүйө турганыбыз бул туура болуп эсептелет. Баардык колундагы болгон нерсесин сатып, ошол талааны сатып алат. Кудай өзүнүн уулун аябастан, андан дагы артык курмандык жок болгондуктан өзүнүн уулун жиберген. Асман менен жерди жараткандыгы Кудай өзүнүн сөзү, күчү менен аткарган. Дүйнөнү башкарып келгендеги, тарыхты башкарып келгендеги дагы баардык Кудайдын акылмандуулугу, сөзү жана керемет күчү менен аткарып келет. Ал эми Кудайдын күчү менен дагы, сөзү менен да аткарууга мүмкүн эмес иш бар эле. Ал эмне иш? Адамдардын жанын куткарып алуу. Анткени Римдиктерге 6-бөлүм 23-аятта күнөө үчүн жаза өлүм деп Кудайдын адилеттүүлүгү жазылган. Анткени күнөөкөр болгон адамды ал өлүшү керек деген мыйзам чыгарылган эле. Ошондуктан күнөө кетирген адамды Кудай жөн эле кечирип коюп, куткарып ала турган болсо, анда Кудайдын адилеттүүлүгү иш жүзүндө аткарылбай калмак. Күнөө үчүн жаза өлүм деген сөз Кудай тарабынан аткарылышы керек эле. Өлүмдөн кийин адам баласы сотко келип, түбөлүк тозокко барышы керек. Андан башка жол жок. Бирок адамдардын күнөөсүн куткарып алыш үчүн өзүнүн жалгыз уулун адамдын бейнесинде бул дүйнөгө жиберген. Адам аты аркылуу төрөлгөн адамдардын баардык күнөөсүн алды дагы бирөө баардыгы үчүн өлдү. Демек баардыгы өлдү деп 2-Корунтуктар 5-бөлүмдө айтылат. Баардык адамдар өлө турган ошол өлүм жазасын бир адамга тапшырган эле, Ыйсага. Өзүнүн жалгыз уулун курмандык катары бербеген болсо, андан башка жол жок эле. Кудай тарабынан дагы күнөөлөр кечирилиш үчүн колдоно турган жол дагы, ыкма дагы дал ушул эле. Ошондуктан еврейлерге жазылган катта да айтылат, ушундай улуу куткарылуу, аны кантип биз барк албай коебуз? Дүйнөнү жараткандан дагы, андан дагы кымбат баалуу иш бул адамдардын куткарылышы эле. Матай 16-бөлүмдө айтылгандай, адамдын жанын бул дүйнө менен салыштырууга да мүмкүн эмес. Адам баласы бүт байлыкка, дүнүйөгө ээ болуп, бирок өзүнүн жанын жоготуп ала турган болсо, ага эмне пайда? Бул дүйнөдө дагы артык, дүйнөдөн дагы кымбат бул адамдын жаны, куткарылган адам. Эгерде Кудай өзүнүн уулун курмандык козу катары жибербей турган болсо, анда башка жол жок эле. Ошон үчүн адам заты үчүн Кудай тарабынан аткарылган эң эле улуу иш ушул иш болуп саналат. Биз үчүн ушунчалык кымбат баалуу кун төлөнгөндүгүн билесиздерби? Өзүнүн баардык колундагы болгон нерсесин сатып, ушул талааны сатып алды деген сөз. Дүйнөдөгү күнөөкөрлөрдү сатып алып, Кудай өзүнүн болгон жалгыз уулун арнап бизди куткарып алгандыгы. Матай 4-бөлүмдө дагы шайтан Ыйсанга келет дагы аны сынай баштайт. Эгерде сен мага баш ээ турган болсоң,
мага таазим кыла турган болсоң, анда көрүп турган нерсенин бардыгын сага колуңа берем. Эйден багында эң эле биринчи жаратылган адам ата Кудай ага бардык нерсенин үстүнөн үстөмдүк кыл, башкар деген буйрук берилген эле. Бирок адам аны башкара албагандыктан, тескерисинче Кудайдын сөзүнө тил албагандыгы үчүн ошол бийлик шайтанга өтүп кеткен эле. Шайтан адамды азгырып, сынап, ал сыноодо адам кулап калгандыктан, ошондуктан ээ болгон бийлиги шайтанга өтүп кеткен. Анан шайтан айтат, мага берилген бийлик деп. Эгерде сен мага табына турган болсоң, анда бардык нерсени сага берем. Шайтанга өтүп кеткен ошол бийликти, бардык нерсени өзү өлүп, бул бийликтин бардыгын кайрадан өз калыбына келтириш үчүн келген эле. Шайтанга берип коюш үчүн эмес. Ал үчүн өзүн кун катары берип, адамдардын күнөөсүнөн арылтып, ыйык жазууда ошол себептен айтылат, куткарылуу ишин аткарганга чейин бул дүйнөнүн кожоюну шайтан эле. Куткарылган адам ошол шайтан бийлиги астында жашаган жашоосунан ал кутулду. Анткени биз үчүн кун катары өзүн берип бизди сатып алгандыктан. Бирок ишенбеген адамдар, куткарылбаган адамдар али да шайтандын бийлиги астында жашап келишет. Кудай өзүнүн жалгыз уулун курмандык козу катары, кун катары берген эле. 1 Тимотей 2:6 Ыйса өзүн бардык адамдар үчүн кун катары берди. Кун катары берди деген сөз тиешелүү акча. Мисалы үчүн бир малай адамды кулду саткан учурда, эгерде ага акча төлөй турган болсо, ал кожоюндан кутулат. Ошол учурдагы төлөнгөн акчаны кун төлөндү деп айтылат. 1 Тимотей 2:6 Ыйса өзүн кун катары берди деп жазылат. Бул дүйнө шайтандын бийлиги астында жашагандыктан, ошол бийликтен бизди куткарып алыш үчүн ал өзүн кун катары берди. Анан өзүнүн колундагы болгон нерсенин бардыгын сатып, талааны сатып алды деген сөз. Шайтанга берилген бул дүйнөнү, бийликти кайрадан алыш үчүн өзүнүн болгон нерсесин аябастан бизди куткарып алыш үчүн жалгыз уулун да жиберген эле. Еврейлерге жазылган кат 9:12 Израиль элдери байыркы келишимде торпоктордун, эчкилердин каны менен алар жылына бир жолу курмандык алып келип, күнөөлөрү кечирилген эле. Ал эми жаңы келишим Еврейлер 9-бөлүмдө айтылат, эми торпоктордун каны менен эмес, өз каны менен, өзүнүн кымбат баалуу каны менен бизге түбөлүк кечирим алып келди. Айкаш чыгачка кадалган Ыйса Машаяк эң акырында аткарылды деп айтат. Эмнени аткарды? Бизди күнөөдөн арылтуу ишин аткарды. Шайтан бийлик алдында жашап жаткан бардык элдерди, адамдарды куткарып алды, кун төлөп. Ошондуктан бардык нерсени сатып, талааны сатып алды деген сөз. Кудай бизди куткарып алыш үчүн өз тарабынан аткарган иши.
Ал эми талаадагы жашырылган казына, ал талаанын кожоюну ким экени белгисиз. Бул дүйнөдөгү жашап жаткан адамдар шайтандын кол алдында. Ал эми биз үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулун кун катары берип, биз үчүн кун төлөп сатып алды деп айтсак болот. Бардыгы төлөнгөндүктөн, кун төлөнгөндүктөн, эми ошол казынаны бардыгы менен казып алса болот. Экинчи насаат сөз эмне деп айтылат? Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге окшош. Асыл бермет илгертеден баштап эле бул өтө кымбат таш деп эсептелет. Ошондуктан бермет жөнүндө дагы ыйык жазууда көптөгөн сөздөр айтылган. Жакшы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Бул эмнени билдирет? Адам баласы Кудайдын бейниси боюнча жаратылган, бирок Кудайдын астында күнөө кетиргендиктен ортосундагы байланыш үзүлүп калган эле. Бирок анын жаны талап кылган нерсе бар. Адамдын ички жүрөгүндө Кудайды эңсеген, түбөлүктүүлүгү умтулган жүрөк бар. Насаатчы 3-бөлүм 11-аятта Кудай бардык нерсени сонун кылып жаратып койгон. Адамдардын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салды. 100 жыл жашабастан өлө турган адамдын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салды. Эмне үчүн? Түбөлүктүүлүктү салганынын максаты бул денедеги жашоону көздөп жашаш үчүн эмес. Түбөлүккө теңир менен чогуу жашашы үчүн. Ошондуктан асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге окшош. Адамдар Кудайды издеген жүрөк. Түбөлүк өмүргө ээ болбосо, адам эч качан өзүн канааттандыра албайт. Байлыкка ээ болсо да, акчага ээ болсо дагы, атак даңкка да ээ болсо дагы, ал өзүн канааттандырып, ыраазы болуп жашай албайт. Эмне үчүн? Анткени адамдын ичинде Кудай жараткан анын жаны, руху бар болгондуктан. Ошондуктан Кудай берген түбөлүк өмүргө ээ болгонго чейин эч кандай бакытка да, кубанычка да ээ эмес. Кудай тарабынан биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгы кечириле турган иш аткарылган. Ал эми адам тарабынан жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салып, түбөлүккө умтула турган ишти аткарышы керек. Матай 7-бөлүм 7-аятта издегиле ошондо берилет. Издегиле ошондо табасыңар. Жеремия 29-бөлүмдө дагы айтылат: мени издейсиңер, эгерде мени чын жүрөктөн издесеңер, табасыңар. Жаныбыз куткарылууну эңсеген, куткарылууну каалаган, чындыкты таанып билүүнү каалаган жүрөк адамда гана. Жакан 14-бөлүм 6-аятта Ыйса айтат: жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Ыйса Машаяк адамдардын бардыгына түбөлүк өмүргө ээ болуп асманга бара турган жолду ачып берген. Ал жол кандайча ачылган? Өзүнүн каны аркылуу. Асман падышачылыктын эшиги ачылган. Ыйса Машаяктын айкаш-чыгачка кадалган учурунда анын эки колу дагы кадалган, андан кийин анын кабыргасы найза менен сайылган. Ошол учурда кан төгүлөрү менен асман падышачылыгынын эшиги ачылган. Еврейлерге жазылган кат 10-бөлүмдө
Ыйса Машаяк өз денеси аркылуу адамдарга жол ачып берди. Ошондуктан Ыйса өз жанында айтат: мен жолмун жана чындык өмүрмүн. Менсиз эч ким атама бара албайт. Ыйса бизди куткарып алыш үчүн айкаш-чыгачка кадалган. Куткарылуу ишин аткарды дагы. Ал эми адам Кудайдын ырайымын түшүнүп, таанып, билип куткарылыш үчүн бул дүйнөгө төрөлгөн. Жана казынаны истеген адам сыяктуудай биз бул дүйнөгө чындыкты таанып билиш үчүн, издеш үчүн келгенбиз. Эгерде элестетип көрсөңүздөр, бир адам берметти таап алат дагы. Бул эмес, бул берметке окшобойт. Анан бара жатып дагы бир башка берметти таап алат дагы. Бул дагы ал эмес деп, анан күндөрдүн биринде өтө кымбат баалуу берметти таап алат. Анан барып колунда болгондун баарын сатты дагы берметти сатып алат. Бул сөздүн мааниси кандай деп ойлойсуздар? Адамдын жаны куткарылыш үчүн ошол чындыкты ал таап издеши керек. Издеп отуруп, ал берметти таап алат. Бермет деген эмне? Кудай бул дүйнөнү сүйүп, берметке ээ болуш үчүн колундагы болгон баардык нерсени сатып, анан берметти сатып алат. Бермет деп бул Кудайдын сүйүүсүн айтсак болот. Адам таап ала турган, адам ээ боло ала турган эң эле чоң бермет бул Кудайдын сүйүүсү. Ыйса айтат: жол, чындык жана өмүр менмин. Ыйса бизди түбөлүк бейишке алып барат. Менсиз эч ким атама бара албайт дейт. Түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн биз бул дүйнөгө жаралганбыз. Бирок адамдар Ыйсаны тааныбастан убаракерчилик болбогон нерселерди көздөп жашашат. Израилдин даанышман падышачысы Дөт падыша Кудайга кайрылып сыйынган сыйынуусунун ичинен бирөөсү бул 38-забурда айтылат. Адам чынында эле элес сыяктуу жүрөт. Элес деген эмне? Пайда болуп жок болуп кетет. Бекер түйшүк тартат, дүйнө жыйнайт, анысы кимге калаарын да билбейт. Адамдар дайым эле бир нерсеге умтулуп, бир нерсе издеп жашашат. Бирок алардын баардыгы курулай убаракерчилик, жөн эле түйшүк тартат. Азыр карасаңыздар, дүйнөгө атагы чыккан атактуу байлар бар. Мурунда болгон, азыр деле бар. Азыр эң эле бай адам бул Тесланын директору Илон Маск. Же кантип айтат? Дүйнө жүзү боюнча эң бай адам, байлыгы көп. Эгерде ошончо байлыгы болсо, ал 1000 жылдап жашашы керек эле. Бирок билесиздерби, бай адамдар жөнөкөй адамдарга караганда эртерээк өлүшөт. Лука 12-бөлүмдө 18-аятта бир бай адам болот дагы, ал айтат: мен көп жылдарга жете турган байлык топтодум, эми ичип жейин, көңүл ачайын. Кудай айтат: акылсыз, ушул түнү сенин жаның алынат. Ошондо сен жыйнап койгондордун баардыгы кимге калат? Адам баласы бир күнү өлө турган денеси үчүн байлык топтойт, иштейт. Ал эми Кудай жанын алып кое турган болсо, анын баардыгы пайдасыз болот. Мен денемден чыккандан кийин Кудайды көрөм деп Аюп китеби 19-бөлүмдө айтылат. Биздин денебиз өлгөндөн кийин денебиз топуракка кетет, ал эми жаныбыз Кудайдын астына барат. Кудай менен жолугушубуз керек. Кудай менен жолугуш үчүн даярдыктары көрбөстөн денебиз үчүн эле дүйнө топтоп бул дүйнөдө жашай бере турган болсок, Кудай айткандай, сен жыйнап койгондордун баардыгы кимге калат экен? Дөт падыша айтат:
Кудай, мен эмнени күтмөк элем, менин үмүтүм бир гана сенде. Даанышман, дөөт падыша, бул дүйнөнүн байлыгы, бардык нерсеси канчалык убаракерчилик экендигин жакшы түшүнгөн. Ошол көптөгөн мамлекеттерди бир мамлекет кылып караткан даанышман падыша, дөөт Кудайга айтат, мен эмнени күтмөк элем, менин үмүтүм бир гана сенде. Биз Кудай берген түбөлүк өмүргө ээ болушубуз керекпиз. Түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн Кудайдын ырайымын, чындыгын табыш үчүн бул дүйнөгө келгенбиз. Ошол өтө кымбат баалуу асыл бермет. Бирок адамдар аны дагы билбестен дагы да бул дүйнөдө жашап келишет. Убаракерчилик курулай түйшүк тартып жашашат. Биздин жашоо, эй адам баласы, эмне үчүн бул дүйнөгө келдиң? Мындай жашасаң деле ошол жашоо, тигиндей жашосоң деле ошол жашоо. Акча да, байлык да, атак даңк дагы сага бардыгы керексиз деп ырдалат эле. Акча, байлык, атак, даңк. Адам баласы бул дүйнөгө эмне үчүн келди? Жылаңач келди. Жылаңач бойдон кетет. Ал эми жаныбыз бул дүйнөдө түбөлүк өмүргө ээ болуп Кудайга кайтышы керек. Ошондуктан кымбат баалуу бермет Кудайдын улуу чындыгын жана ырайымын билдирет. Накыл сөздөр 3-бөлүмдү чөг ачалы. Накыл сөздөр 3-бөлүм 15-аятта. Байыркы келишим накыл сөздөр 3-бөлүм 15-аят. Чөг окуйбуз. Ал асыл таштардан кымбат. Сен каалагандардын ичинен ага эч нерсе тең келбейт. Акылмандуулук жөнүндө айтылат бул жерде. Накыл сөздөр бул акылмандуулук жөнүндөгү китеп. Акылмандуулук бул кимди көрсөтөт? Ыйса. 1-Корунтуктар 1-бөлүмдө айтылат, ишенген адамдар үчүн бул акылмандуулук деп. Ыйса Машаяк бизди куткарып алган акылмандуулук. Ал акылмандуулук асыл таштардан да кымбат. Эч нерсеге тең келбейт. Кымбат баалуу берметти издеген адамдар, ал бизге түшүнүк болуш үчүн акыл насаат сөздөр менен айтылган. Кудайдын ырайымын таанып билген адам ошол кымбат баалуу берметти таап алган сыяктуу. 18-аятта окуйбуз. Ага ээ болгондор үчүн ал өмүр дарагы, аны сактагандар бактылуу адамдар. Акылмандуулукка ээ болгондор өмүр дарагы болушат. Аны сактагандар бактылуу адамдар. Кымбат баалуу бермет кандайча жасалат билесиздерби? Берметти адам колу менен жасай албайт. Ракушканын ичинен алынат. Ракушканын ичине кандайдыр бир кичинекей кумдар же таштар кирип кетет дагы. Ошо ракушка кечке ичине камтып алып, анан ракушканын ичинен атайын бир кичинекей суюктук чыгат экен. Анан ракушка кечке ошону айлантып, ичинде кармап отуруп, көп убакыт өткөндөн кийин өтө башкача өңгө да, түскө да ээ болгон бермет асыл таш болуп чыга калат. Ракушканын башынан өткөргөн кыйынчылыктар аркылуу ошол бермет пайда болот. Ыйса Машаяктын башынан өткөргөн кыйынчылыгы, азабы аркылуу бизге куткарылуу ишин алып келди. Ыйса Машаяктын азабы,
кайгысы аркылуу бизге түбөлүк өмүрдү берди. Түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн ошол акылмандуулукту Кудай бизге тартуулады. Кудайдын ырайымын таанып, түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн. Бирок адамдар курулай убаракерчилик менен бүгүн дагы адашып жашап келишет. Мындай даңктоо ыры бар. Кудуктун жанында отурган аял сыяктуудай мен дагы таптым. Көптөгөн адамдар издеп келген нерсени мен да таптым. Бул дүйнөнүн адамдары эмнени издеп жүрүшөт, өздөрү да билбейт. Курулай убаракерчилик үчүн дагы умтулуп жашашат. Ал эми Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалып, бизге түбөлүк өмүр тартуулаш үчүн ошол ишти аткарып берди го. Ошол Кудайдын ырайымын таанып билип, түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн бул дүйнөгө төрөлгөнбүз. Кымбат баалуу берметке ээ болушубуз үчүн. Аны жакшы издесек, сөзсүз түрдө табабыз. Каяктан издейбиз? Кудайдын сөзү аркылуу. Жеремия 29 бөлүм 13 аятта: эгерде мени чын жүрөктөн издесеңер, табасыңар. Машаяк менен жолуга алабыз. Японияда Уцимура Ганзо деген адам бар. Көптөгөн китептерди жазган. Анын китептерин да мен окуп чыкканмын. Ал адамдын жазган китептеринин ичинен бирөөсү Тынчтыкты табуу жолдору деген китеби бар эле. Ал адам дагы өмүр бою тынчтыкты издеп келген. Дин жашоосунда дагы же болбосо бир бизнес аркылуу дагы ар түрлүү кесиптердин негизинде дагы тынчтыкты издеген, бирок таба алган эмес эле. Бирок күндөрдүн биринде Кудайдын ырайымын таанып билип, жүрөгүндө чыныгы тынчтыкты таба алган. Ошол тынчтыкты табуу жолдору деген бар. Биздин жыйында дагы ылдыйкы этажда сатылып атат. Алып окусаңыздар болот. Кудайдын тынчтыгына ээ болгондо гана сен чыныгы тынчтыкка ээ болосуң деп айткан. Асыл берметтер ракушканын ичинде көптөгөн убакыттар бою болуп, андан кийин бермет табылгандай эле, биз Колосалыктар 1 бөлүм 6 аятта айтылгандай, жакшы кабар сөз силерге да жетти. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилген. Сөз жакшы кабар бүт аймактарда, Самария, Жүйүт жеринде, Римге, Европа, Америка, анан бизге чейин да жеткен. Бизге бир аз кечирээк жеткен жакшы кабар сөзү. Дүйнөнүн акырына чейин менин күбөлөрүм болгула деген сөз. Биз ошол жакшы кабарды угуп куткарылдык. Демек, асыл берметти таап алган адамдарбыз. Анан ошол берметти таап алган адам таң калат. Мына мен издегенди эми таптым деп сүйүнөт. Эмнени билдирет? Биз түбөлүк өмүргө ээ боло турган акылмандуулукту таптык. Мен Ыйсага ишениш үчүн жыйынга барган эмесмин башында. Мектепте окуп жүргөн кезимде биздин мектеп машаякчылардын мектеби болгондуктан сөзсүз түрдө мен ошол мектепке барып окуп, сөзсүз түрдө Ыйсага ишенишим керек, жыйынга барышым керек деген окутууга ээ болгонмун. Бирок күндөрдүн биринде Кудай бар экендигине чын дилим менен ишендим, жүрөгүм менен. Рухубуз бар экен, өлүмдөн кийин тозок менен бейиш бизди күтүп турат деген нерселер бирден ишене баштадым. Кудай да бар экендигине ишендим. Өлүмдөн кийин түбөлүк, бейиш, түбөлүк, тозок
Демек мен тозоко эмес түбөлүк бейишке барышым керек деген ишеним менен 10 жылдан ашык ушунчалык аракеттенип бүт жүрөгүмдү арына берилип жашаган, башка нерсени аткара албасам дагы жок деген ыйык жазууну биз окуп бүтөйүн, изилдейин деп анан досум менен Тегу шаарында жайгашкан ыйык жазуу семинариясына барып окуганмын. Менимче жаңы келишимди 50 жолу окуп чыкканмын. Ыйык жазууну маңдайыма коюп биринчи китеп окуп, андан кийин тамактанчымын. Окумайынча тамак да жебечимин. Анан 6 күн болору менен бардык жүктөрүмдү көтөрүп алып, бардык жер базар болобу, башка жер болобу, кыштактарга барып, жакшы кабар сөзүн таркатчымын. Өзүмдү аябай сонун ишенген адаммын. Эгерде мен бейишке бара турган болсом, бейиштин эң алдыңкы орунда боло турган адаммын деп эсептечим. Бирок күндөрдүн биринде адам жогорудан төрөлмөйүнчө асма падышачылыкты көрбөйт деген сөздү түшүнүп, изилдеп карасам, менин жашоомдо жогорудан төрөлүү иши аткарылбагандыгын түшүнүп, эгерде мен азыр өлө турган болсом, анда бейиш эмес, тозокко бара турган адам экенимди түшүнүп, өзүмчө ойго батып отуруп, 1962 жылы 30 октябрда кечки саат 8-де жогорудан төрөлүп куткарылууга ээ болгонмун. Ыйса Машаяктын ырайымы айкаш-чыгач мен үчүн кандай байланышы бар экендигин түшүнүп, ошол күнү асыл берметти мен өзүм үчүн тапканмын. 62 жыл өтсө да, ортодо кандай иштер болуп өттү, алардын баардыгы унутулуп деле калды. Бирок куткарылган күнүм, канчалык кубангандыгым азыр дагы эсимде. Бул өңүмбү же түшүмүмбү деп ишене албай чымчып көрсөм, чындык экен. Буга чейин канча жыл жыйынга барсам дагы, мен кичинекей кезимден баштап эле кедей үй бүлөдө төрөлгөндүктөн эмне үчүн мен кыйналып жашайм? Мен дагы Ыйсага ишенген болсом, демек бай адам болушум керекмин. Көз арткан нерселерим өтө көп эле. Бай болуп жашаган, жакшы үйдө, жакшы машинада минип, көз арткан, каалаган нерселерим өтө көп эле. Бирок качан Кудайдын ырайымын түшүнүп, күнөөлөрүм кечирилип, жогорудан төрөлгөн күндө гана дүйнөдөгү эң бактылуу адам мен экенимди ошондо түшүнгөнмүн. Ошол күндөн тарта бир дагы бай адамга мынча дагы көз арткан да эмесмин. Эгерде мен тескерисинче бай болуп жашай турган болсом, анда куткарыла да албайт болчумун. Анткени Кудай айтат, бай адамдын асман падышачылыгына кирүүсүнө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак. Анткени бай адамдар өз байлыгына таянышат, байлыгына ишенет. Өлүмдөн кийинки жашоосу жөнүндө ойлону турган алардын убактысы дагы жок. Ошондуктан бай адамдар күнөөсү көп болгондугу үчүн куткарылбайт деген сөз эмес, Кудайды издебегендиги үчүн. Ошондуктан кичинекей кезимен баштап эле кедей үй бүлөдө төрөлгөндүгүм мен үчүн өтө чоң ыраазычылык болду. Биздин арабызда өзгөчө бай адамдар барбы жыйында? Ошондуктан бай болбогонубузга деле ыраазы болсок болот. Эгерде кичинекей кезимде мен мындайча ойлочумун, Америкадагы эң бай үй бүлөдө төрөлсөм кандай сонун болмок деп кыялданчумун. Бирок чынында ал нерсенин деле кереги жок болчу экен мен үчүн. Азыр дагы 62 жыл өтсө дагы кубаныч күндөн күнгө толукталып келет. Бейиште де алыстакта эмес, асман падышачылыгы силердин ичиңерде деп Лука 17 бөлүмүндө Ыйса айткан, Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде. Римдиктерге жазылган кат 14 бөлүмдө асман падышачылыгы ичип жей турган нерселер аркылуу эмес, тынчтык аркылуу аткарылат. Куткарылган адамдын жүрөгүндө ар дайым кубаныч, тынчтык орногон.
Кээ бир адамдар ушунчалык кайгырат дагы, анан бейишке барышым керек деп ойлонот. Жүрөгү тозок болуп атса кантип бейишке барат элен? Кудайдын асына барганга чейин алыс көрүнгөн асман падышачылыгы менин жүрөгүмдө күндөн күнгө мага жакындап келе жатат. Асман падышачылыгы менин ичимде. Түбөлүк өмүр, түбөлүк бейиш мага күндөн күнгө жакын. Жакан 17 бөлүм 3-аятта түбөлүк өмүр жалгыз Кудайды жана ал жиберген Ыйса Машаякты таануу. Биринчиден Кудайды таанып, экинчиден ал жиберген Ыйса Машаякты таануу. Ыйса ал ким? Ыйса бизди куткарып алыш үчүн эмне ишти аткарды? Ошону таанып билсек, түбөлүк өмүргө ээ болобуз. Чыныгы таанып билгенибиз, чыныгы ишенгенибиз ошол түбөлүк өмүр. Асман менен жерди жараткан Кудайды таанып билип, жана ал жиберген Машаякты таанып, мен үчүн аткарган иши мага кандай байланышы бар? Ошондо гана түбөлүк өмүргө ээ болобуз. Кымбат баалуу берметти таап алган менен барабар. Өзүнүн колундагы болгон нерсенин баардыгын сатып, берметти сатып алды. Асман падышачылыкты, же болбосо түбөлүк өмүрдү биз акчага сатып алабыз деген мааниде эмес. Айкаш жыгачта кадалган Ыйса Машаяк биз үчүн кун төлөп, өзүнүн каны аркылуу ал ишти биз үчүн аткарып койгон эле. Шайтан бийлигин сындырып, талкалап, анан ошол ырайымга биз жөн гана ишеним менен, биздин эмгегибиз эмес, ырайым аркылуу ээ болобуз. Өз байлыгын сатып, колундагы бардык байлыгын сатып, берметти сатып алды деген сөз. Кудайдын ырайымына ээ болгон 115 Забур 3-аятта Кудайдын мага кылган бардык жакшылыгын кантип актайм? Асман менен жерди жараткан Кудай мага окшогон күнөөкөр үчүн өзүнүн жалгыз уулун аябастан адамдын бейнесинде бул дүйнөгө жиберген. Адилеттүү күнөөкөрлөр үчүн, адилетсиздер үчүн айкаш жыгачта кадалды. Менин күнөөлөрүм үчүн ал уяткарууга, шылдыңга ээ болду. Кудай мени өз баласы кылып, түбөлүк падышачылыкка бара турган ырайымын тартуулаган. Эми ошол ырайымды мен кантип актай алам? Куткарылган адам Кудайдын ырайымын акташ үчүн азыр бул дүйнөдө жашап жатат. Кудайдын ырайымын акташ үчүн биз 100 жолу өлсөк дагы актай албайбыз. Ырайымын актай албасак да, жок дегенде ырайымды актап жашашыбыз керекпиз. Куткарылгандан кийин бардык нерсени сатып, ошол берметти сатып алды деген сөз өзүмдүн жашоомду эми Кудай үчүн арнагандыгым. 2-Кориндуктар 5 бөлүм 15-аятта бир адам, же болбосо Машаяк бардык адамдар үчүн өлгөн. Ошондуктан азыр жашап жаткандар өздөрү үчүн эмес, өздөрү үчүн өлгөн Машаяк үчүн жашасын деп. Биз кайрадан өзүбүз үчүн жашабайбыз. Мен үчүн өлүп, кайрадан тирилген Машаяк үчүн жашаймын. 1-Кориндуктар 6 бөлүм 19-аятта силер өзүңөргө таандык адамдар эмессиңер, силерди кымбат баада сатып алган. Ошондуктан силер денеңер менен да, рухуңар менен дагы Кудайды даңктап жашагыла. Мен эмес, мен Теңирдикимин. 1-Кориндуктар 10 бөлүм 33-аяттагы жесеңер да, ичсеңер да, эмне кылсаңар дагы бардыгын Кудайдын даңкы үчүн аткаргылады. Биз ушунчалык кубангандыктан эми мындан аркы жашообузду Кудай үчүн, анын даңкы үчүн жашашыбызды адам колундагы нерсесин сатып, ошол берметти сатып алды деген сөз менен салыштырып айтат.
Римдиктер 14-бөлүм 7-аятта эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн да өлбөйбүз. Жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Биздин арабызда куткарылган адамдардын ичинде эч бир адам өзү үчүн жашабайт. Өзү үчүн кыйналбайт, өзү үчүн азап тартпайт, өзү үчүн да өлбөйт. Анткени биз эми жашасак да Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк да Теңир үчүн жашайбыз. Анткени биз Теңирдикибиз, Теңирге таандык адамдарбыз. Ошо үчүн силерди Ыйса куткарып алган. Силердин кожоюнуңар болушу үчүн. Куткарылган адам өзү үчүн эмес, Теңир үчүн жашасын деп, ал бизге кымбат баалуу канын төгүп берген. Биз үчүн ыйык Ыйса биздин күнөөнүн бардыгын өз мойнуна алып, бизди күнөөдөн арылткан элек. Биз ошондуктан Ыйса үчүн 100 жолу өлсөк дагы анын ырайымын актай албайбыз. Ошондуктан 100 жолу өлбөсөк да, жок дегенде бир жолу Теңир үчүн жашайлы. Бир дагы адам өзү үчүн жашабайт, бир дагы адам өзү үчүн да өлбөйт. Чындыгында мен өзүмө таандык адам эмес, денем да, рухум да бардыгы Теңирдики. Өзүм үчүн жашай турган укугум да жок. Анткени жашасам дагы, өлсөм да Теңирдикимин. Куткарылгандан кийинки жашайган жашоом бул руханий жашоо деп аталат. Руханий жашообузда Кудай үчүн жашаганыбыз бул сөзсүз түрдө өзгөрүүлөргө ээ болушу керек. Куткарылган адам дагы деле куткарылбаган адамдай жашай бере турган болсо, ал туура эмес болот. Теңир биз үчүн өзүнүн өмүрүн аябастан бергендиктен, биздин атабыз Кудай өзү өзүнүн өмүрүн, бардык нерсесин аябастан бергендиктен, биздин байлыгыбызды, өзүбүздүн өмүрүбүздү Кудайга арнап жашаганыбыз ошол азыр туура болот. Куткарылган адамдын жашоосу так ушундай чагылдырылат. Матай 10-бөлүм 37-аятта ким өзүнүн атасын, же болбосо энесин, баласын, кызын менден артык сүйгөн болсо, ал мага татыктуу эмес. Мен семинар өтүп жаткан учурда бир диакон келет дагы мага мындайча айтат: бул жерге келсем, бардык эле адамдар жогорудан төрөлдүм, куткарылдым деп эле аябай мындай текеберленип айтышат экен. Кудай жалгыз билет да, анан адам кантип куткарылгандыгын билмегеле өлүмдөн кийин белгилүү болот да дейт. Анан мен ал адамга айттым: Кудайга ишенесизби десем, ооба ишенем. Кудай бизди куткарып алыш үчүн, биз үчүн өзүнүн жанын бергендигине ишенесизби десем, ооба албетте ишенем. Кудайды сүйөсүзбү десем, ооба сүйөм, албетте сүйөм. Канчалык деңгээлде сүйөсүз десем, балдарыңыз барбы десем, 3 уулум бар дейт. Бирөөсү врач, бирөөсү профессор, бирөөсү военный жакта иштейт дейт, аскер кызматы болуп. Анан балдары менен мактана баштады, жакшы тарбиялаганмын деп. Анан мен дагы бир суроо узаттым: ошо балдарыңыздан да Теңирди артык сүйөсүзбү десем, жооп кайтара алган жок. Бир нече убакыт өткөндөн кийин мен түшүнбөйм. Кудай эмне мынчалык ачкөз? Кудай өзүн гана сүйүүсүн каалайт экен деп нааразы болот. Мен айттым: ооба, сиздин түшүнүгүңүз боюнча азыр ушундай. Кудайдын сүйүүсүн чынында түшүнө албагандыктан, Кудайдын сүйүүсү канчалык керемет, канчалык улуу экендигин ал таанып биле элек болгондуктан, анын оозунан ушундай сөздөр гана чыгат. Кичинекей сүйүү менен албетте ал Кудайды эмес, өзүнүн күчүгүн дагы, акчасын да сүйө алат. Бирок эң негизги суроо: канчалык деңгээлде Кудайды сүйөт? Атасынан да, энесинен да, уулунан да, кызынан дагы артык сүйө алабы?
Ал адам ошол сөздөрдү уккандан кийин өтө кайгырып, көңүлү чөгүп үйүнө кайтты. Анан өз үйүнө кайтып кеткенден кийин бир нече күндөн кийин семинардын аягына чейин катышып, көп жыл болду бул иштин болгонуна. Анан эң акырында семинардын аягына чейин угуп мага келип, пастор, мен эми түшүндүм. Мен эми балдарымдан дагы Кудайды чынында сүйө алам. Кудайдын сүйүүсүн мына эми түшүндүм. Бул албетте чыныгы сүйүү деп ушуну айтабыз. Анткени Машаяк биз үчүн өзүнүн сүйүүсүн дагы аябастан арнаган эле. Ошондуктан биз башка нерселерден дагы Ыйсаны артык сүйгөнүбүз бул туура нерсе болуп саналат. 1-Жакан 4-бөлүм 19-аятта бизди ал биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөбүз. Сүйүп бизге тартуулаган ырайымын бардыгын актай албасак дагы, өмүрүмдүн аягына чейин мен Ыйсанын кулу болуп жашаймын деп ырдалат. Өлсөм да, жашасам да бардыгы Кудайдын эрки боюнча Машаяктын кулу катары жашаганым бул Машаякчынын чыныгы ой жүгүртүүсү. Мен ишенген чындык, мен ишенген ырайым бардыгы Кудайдын эрки боюнча. Эгерде башка адам силерди сыйлаганын кааласаңар, анда ал адамды биринчи сыйлаганды билгилет. Эгерде Кудай өзүнүн уулун биз үчүн аябастан берип бизди сүйүп жаткан болсо, анда биз дагы эми Кудайды сүйүшүбүз керекпиз. Мен дагы өзүмдүн жашоомду Кудай үчүн арнап жашашым керекмин. Матай 13-бөлүм. Кайрадан чөг ачалы. Матай 13-бөлүм 47-аят. Асман падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго да окшош. Тор балыкка толгондо аны жээкке тартып чыгарышат да, отуруп алып жакшы балыктарды идиштерге салып алышат. Ал эми жамандарын ыргытып жиберишет. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келип адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алып, жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. 3 айтылган насаат сөз. Асман падышачылыгы балыктарды кармаган чоң торго окшош. Ыйса Петр, Андрей, Жакып, Жаканды Галилея көлүнүн жээгинде балык уулап отурган жеринен чакырып алат. Мен силерди адамдарды кармай турган уулоочу кылам. Асман падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоң торго окшош. Деңиз албетте бул дүйнөнү көрсөтөт. Ар кандай балыктар деп ар кандай адамдарды көрсөтөт, күнөөкөрлөрдү. Ал эми торду ыргытып балыктарды кармап алыш үчүн Ыйса кайрадан тирилгенден кийин өзүнүн шакирттерине айтат, торду деңиздин оң жагына таштагыла дегенде, ушунчалык көп балыктарды кармап алышат дагы, саны да жазылуу 153 балыкты кармап алат. Балыктарды кармап алгандан кийин жээкке чыгат дагы, жакшыларын идишке салат, жамандарын ыргытып жиберет. Торго толгондон кийин бардыгын алып кетпестен жээкке чыгарып алат дагы, отуруп алып жакшысын идиштерге салат, жамандарын ыргытып салат. Мен балык кармаган бир туугандардан сурадым. Торго түшкөн балыктардын да арасынан да ыргытылган балыктар барбы десем, ооба бар дейт. Жакшыларын биз тандап алабыз дейт биринчи, андан кийин жамандарын ыргытабыз дейт. Дүйнөнүн акырында да ушундай болот. Периштелер келип адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алып, жалындап күйүп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот.
жакшыларын идишке салат, жамандарын ыргытып салат. Чынында куткарылган адам буга чейин айтылган насаат сөздөрү боюнча Кудайды таанып билип, Кудайдын ырайымын кабыл алган адам эми Кудай үчүн тил алчак болуп, Кудай үчүн өзүнүн өмүрүн арнап жашаган кулдун жашоосу. Кээ бир адамдар ишенем деп айтат. Куткарылган адамдардын ичинен дагы чынында куткарылбаган адамдар да бар. Куткарылган адам Кудайдын ырайымын актап жашай турган жашоо менен жашайт. Биздин арабызда эч ким өзүбүз үчүн жашабайбыз, өзүбүз үчүн да өлбөйбүз. Кудайдын эрки үчүн, Кудайдын каалоосу боюнча жашашыбыз керекпиз. Ыйса өлгөнгө чейин өз шакирттерине нан сындырып айтат, мына муну жегиле, бул силер үчүн айкаш-чыгачта кадала турган менин денем. Кайрадан тирилген Ыйса Машаяк өзүнүн шакирттеринин алдына келип эмне деген сөздү айтат? Силерде жей турган тамак барбы? Ошондо бышкан балыкты Ыйсага тартуулайт. Балыкты Ыйса жейт. Эмнени билдирет? Ыйсанын курсагы ачкандыгы үчүнбү? Атайын тамак сураганбы? Кайрадан тирилген Ыйса Галилея көлүндө отурган шакирттерин чакырып алган учурда барса, ошол жерде от күйүп турган болот, балык бышып турган болот. Куткарылууга ээ болгон адам, Кудайдын сөзү боюнча, буйругу боюнча анын сөзүн таркаткан адам бул өтө жакшы жашоону көрсөтөт. Нан жана балык. Нан болсо Ыйсаны билдирет, ал эми балык куткарылган адамдарды билдирет. Эгерде бирөө силерден нан сураса, ага таш бермек белең. Балык сураса, жылан бермек белең. Лука 11-бөлүмдө ошол жөнүндө айтылат. Нан сураса, таш бермек беле. Кудай бизге өмүр тартуулады. Биз бир балык сыяктуу дүйнөнүн ичинде ар тарапка сүзүп жүргөн адамдардан элек. Бирок эми биз өзүбүздү толугу менен Кудайга арнап, толук кандуу, тил алчак болуп жашашыбыз керекпиз. Ыйса мен үчүн өлдү эле. Эми мен өзүмдүн жашоомду толугу менен Машаякка арнап жашашым керекмин. Ыйса менин тил алчаактыгымды кабыл алат. Ошол чыныгы баарлашуу деп айтылат. Эки дос чыныгы баарлашууда болушу үчүн бирөөсү чынчыл дос болот, бирөөсү чынчыл эмес болсо, анда экөө дос боло албайт да. Качан эки чындык кошулганда, чынчыл болгондо гана достук орнойт. Биздин Кудай канчалык чынчыл, канчалык чындык. Кудайдын сөзүнө мен тил албастам, өзүмчүл боло турган болсом, анда Кудай менен бир баарлашууда боло аламбы? Мындайча даңктоо ыры бар го, Кудайдын астында баардык нерсени алып келүүгө даяр болуп, менин рухумду да, жанымды дагы, жашоомду дагы баардыгы Кудайдыкы экендигин таанып билип, Кудай менен толук кандуу бир баарлашууда болушум керек. Кудай биз тарапка ар дайым чынчыл, баардык чындык нерсесин аткарып келет. Ал эми биз өзүбүз тараптан эч нерсени аткарбай туруп, анан кантип бир баарлашуудамын деп айта алсак болот. Кымбат баалуу берметти таап алган адам баардык нерсесин сатып, ошо берметти сатып алгандай эле, мен дагы эми ошол берметти тапкан болсом, мындан аркы жашоомду толугу менен Машаякка арнап жашашым керекмин. Ошол чыныгы балыктын ролун аткара алат. Ошондуктан жакшы балыктарды идишке салышат, ал эми жамандарын ыргытып жиберишет. Периштелер келгенде
адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп алат. Куткарылган адамдардын ичинен жалган машаякчыларды дагы бөлүп салат. Ошол негизги көйгөй. Биздин жыйында каякты карабайлы, куткарылган адамдар өтө көп деп мен ойлойм, эсептейм. Бирок 100%га жетсе өтө жакшы болмок, бирок 100% болушу үчүн ар дайым биз жакшы кабарды таркатып келебиз. Адамдар мен куткарылдым деп күбөлөндүрүү сөздөрүн жашнакай кылып айтышат, бирок ошол куткарылуубуз иш жүзүндө кылган иштерибиз аркылуу бардыгы далилдениши керек. Жакып 2-бөлүмдө айтат, менде ишеним бар, сенде болсо кыймыл аракет бар. Эгерде биздин ишенимибиз бар деп айтсак, бирок ишенимге дал келген иштер жок болсо, анда өлүк ишеним деп айтсак болот. Кудайдын ырайымын таанып билип куткарылган болсок, анда биздин жүрөгүбүз ар дайым кубанычка толуп, менин жүрөгүм дагы сөзсүз түрдө өзгөрүлүшү керек. Ичсем да, жесем да, эмне кылсам да бардыгы Кудайдын даңкы үчүн. Биздин арабызда эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак да өлсөк да Теңир үчүн, Теңирдин даңкы үчүн. Куткарылган адамдын сөзсүз түрдө аткара турган иштери дал ушулар. Куткарылган адамдардын ичинен дагы адилеттүүлөрдү бөлүп алыш үчүн периштелер келет. Жалындап күйүп турган отко ыргытат, ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот. Кудай башынан баштап эле жарык менен караңгыны, асман менен жерди бөлүп койгон эле. Ыбрайымды Кудай өзүнө чакырып алган. Исмаил менен Ыскакты. Бардык нерсени башынан баштап эле Кудай экиге бөлүп келген. Жаңы келишимге келип, бул дан менен кара сойлокту, адилеттүү менен адилетсизди. Адилеттүүлөр түбөлүк бейишке кирет, адилетсиздер түбөлүк күйүп турган отко түшөт. Бул бизге дагы тиешелүү. Сөз менен гана куткарылбастан, биздин жашообуз сөзсүз түрдө куткарылган адамдын жашоосуна дал келиши керек. Албетте, буну менен мен куткарылган адам дароо периштедей болуп өзгөрүп кетет деп айткан жокмун. Күндөн күнгө сөз үйрөнүп отуруп, биз акырындык менен өзгөрүлүшүбүз керекпиз. Кичинекей бала жаңы төрөлгөндө эле ошол күндөн тарта чоңое баштайт да. 1 Петр 2-бөлүм 2-аятта жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө, ал аркылуу өскүлө. Кичинекей жаңы төрөлгөн ымыркай өзүнүн бала энесинин кучагында болуп, сүт менен азыктанып, күндөн күнгө чоңоет. Андан кийин жөргөлөйт, андан кийин бутуна турат, андан кийин акырындык менен баса баштайт. Ар бир процесс өз убактысы менен аткарылышы керек. Төрөлгөн кичинекей ымыркай бала 1 жыл өтсө да, 3 жыл өтсө дагы эч кыймылсыз жата берсе, ата-энеси көрүп кубанабы? Албетте жок. Өсүшү керек. Кичинекей бир өнөрүн көрсө, ата-энеси, мына балабыз мына өзгөрүлдү деп кол чаап сүйүнүшөт. Мына өзү тамак жеп калды деп да кубанышат. Биздин ишенимибиз да күндөн күнгө акырындык менен өзгөрүлүп өсө турган болсо, Кудай кубанат. Өмүр бар жерде сөзсүз түрдө өзгөрүлүү, өсүү болушу керек. Куткарылган адам 3 жыл өтсө да, 5 жыл өтсө да, 10 жыл өтсө да эч бир өзгөрүүсүз жок жашаса, анда анын куткарылуусу туура эмес. Эми биз куткарылган адам катары мындан ары Кудайды даңктап жашаганыбыз туура. Талаада жашырылган казына. Кудай бизди ушунчалык баалуу, даңктуу катары көрүп, биз үчүн кымбат баалуу кун төлөгөн. Кымбат баалуу
берметти таап алган адам чындыкты, түбөлүк өмүрдү издеп таап алган адамдын жүрөгүн билдирет. Куткарылган учурда мына мен издеген чындык мына ушул, мен чындыкты таптым. Берметти таап алгандыгы мына мен чындыкты таап билдим. Анан ошол адам жыйынтыгында жакшы балык катары Кудай колдонгон. Ушул сөздөрдү окуганда менде дайыма коркунуч пайда болот, анткени периштелер келип адилетсиздерди адилеттүүлөрдөн бөлүп салат деген. Күн сайын чогулуп, күн сайын Кудайдын сөзүн угуп, Кудайды даңктап ырдайбыз, баардыгыбыз бирдей. Машаяктын асына келип жолуксак жакшы болмок, бирок балким кээ бир адамдар дагы да ушул чындыкты түшүнө албай жүргөндүр. Ошондуктан Кудай ар дайым ишеним жолундасыңарбы, текшергиле дейт. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз күнөөкөр болгон учурда бизди биринчилерден сүйүп, биз бара турган сотко, жазага тартылып, биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес өз ырайымыңыз менен куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Биздин жаныбызды, денебизди дагы баардыгын Ыйса Машаяктын каны аркылуу сатып алгандыктан, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин эркиңизди, сиздин буйругуңуз катары куткарылган адамдар катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн бизди жетектеңиз. Биздин арабызда бир дагы адам ушул ырайымдан алыстап калбасын. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында баардыгы сиздин даңкыңызга, сыйлыгыңызга ээ болушубуз үчүн жардам бериңиз. Мындан аркы жашообуз бир гана сиздин жеткилең сөзүңүз, ыйык рухтун жетеги менен болуусун каалайбыз. Куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.